Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кел айталы долбоору өз ишин баштайт. 2020 жылдын 31 майына алынган маалыматтарга таянсак, Кыргызстандын жалпы карызы 4 миллиард 750 миллион долларды түзөт. Анын ичинде тышкы карыз 4 миллиард 80 миллион доллар. Анын 1 миллиард 774 миллион доллары бир гана Кытай мамлекетине болгон карыз. Учурда мамлекет тарабынан тышкы карыздарды төлөө боюнча кандай чаралар көрүлүүдө? Бул боюнча кесиптешим Асель Болотбекова, финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков менен болгон маегин сиздерге сунуштайбыз. Саламатсызбы? Маекте дегенде эле учурдагы Кыргызстандагы кырдаал боюнча сүйлөшсөк. Учурда Кыргызстандын карызы дээрлик 5 миллиардга жетиптир. Бул маселени чечүү боюнча бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Негизинен карызды тейлөөгө республикалык бюджетте каражаттар каралат жыл сайын. Ошонун алкагында биз ар бир мамлекеттерге, ар бир эл аралык уюмдарга убагында төлөп турабыз. Жакында эле президентке талапкер Садыр Жапаров өзүбүздүн карыздан кутулуу үчүн өзүбүздүн ресурстарды колдонуп, карыздан кутулсак болот деп айтты. Бул маселе боюнча оюңуз кандай? Ооба, сиз туура айтып атасыз. Буга чейин айтылды ошондой мүмкүнчүлүк боюнча. Биз болсок ресурстарды өндүрүп туруп, ошонун эсебинен карыздарды жапсак болот да. Анын үчүн инвестициялык климат бизде жакшы болуш керек. Инвесторлорду биз коргош керекпиз. Ошолор келип, ошол ресурстарды иштеткенде биз кошумча каражаттарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошонун эсебинен карызды төлөп бүтүрсөк болот. Тышкы карыздан кутулуу үчүн, элден акча чогултуу үчүн эсеп ачылды да. Бул боюнча оюңуз кандай? Жана жарандар мамлекет алган карызды өз чөнтөгүнөн төлөгөнгө милдеттүүбү? Биринчиден мен айтып кетейин, жарандар андай милдети жок. Бирок бул ушундай идеяны ушу биздин жарандар көтөрүп атышат. Биз ага каршы боло албайбыз. Ошонун эсебинен биз борбордук казыналыкта атайын эсеп счетту ачтык. Эгерде жаран өзүнүн ыктыяр эрки менен бир каражатты котором десе, ушул карыздарды төлөө үчүн ошол счетко которсо болот. Буга чейин карыздан кутулуу үчүн кредиторлордон төлөө мөөнөтүн кыскартуу же болбосо карыздан кечүүсүн суранган учурлар болгон. Бул азыркы тапта дагы ушундай кадамга барсак кандай болот? Бул биринчи ушундай кадамдар 98-99 жылы башталган болчу, эң биринчи башында. Анткени ошол маалда карыздын көлөмү биздин ички дүң продукциядан ашып кеткен, 120-130% жеткен болчу. Ошол убакта биз Париж клубуна кайрылганбыз. Бул болсо эки тараптуу өлкөлөр болчу. Реструктуризация боюнча, биздин карыздарды реструктуризация боюнча. Алар менен бир нече сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин алар өзүнүн макулдугун беришкен. Биз ар бир өлкө менен өзүнчө келишимдерди түзүп, баягы төлөө мөөнөттөрүн узартканбыз, пайыздарын азайтып, азыркы убакта ошонун алкагында төлөөлөр жүрүп жатышат да. Мындай учурда кредиторлор өзүлөрүнүн кандай талабын коюшу мүмкүн бизге? Эгерде Париж клубуна кайра кайтарылып кетсек, ошол маалда эң негизги бир талап бул эл аралык валюта фондусу менен программа түзүш керек болчу. Бул экономиканы стабилизациялоо үчүн. Биз эл аралык валюта фондусу менен ишти жүргүзүп, программаны түзгөнбүз, 3 жылдык программаны. Ошонун алкагында анын ишти жүргүзгөнбүз. Ошонун негизинде ошо Париж клубуна кирген өлкөлөр ошол программаны карап, бизге өзүнүн макулдугун беришкен болчу. Азыркы убакта болсо биз андай программабыз жок. Биз программасыз эле иштеп атабыз да. Ушул карыздарды өз убагында төлөп. 2000 жылдары болсо абалы абдан оор болчу. Ошого байланыштуу биз ушул Париж клубуна кайрылган болчук. Карыздан кутулуу боюнча соттолгон коррупционерлерден акча өндүрүү менен ушул жол менен кетсе болобу?
Бул ошо көп жолдордун бири ушул жолда болушу мүмкүн. Эгерде биз коррупционерлерден баягы алынган акчаларды, каражаттарды кайра өндүрүп алсак, азыркы убакта биз мына борбордук казынада атайын счет ачылган болчу. Ошол счетка азыр которуп атышат да. Бирок бул андай чечим өкмөттүн чечими болуш керек. Эгерде өкмөт ошого барабыз десе, биз ошондой атайын чечимден даярдайбыз. Бизге бөлгөн убактыңыз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Жогоруда финансы министринин орун басары Мирлан Байганчоков билдиргендей, тышкы карыздан кутулуу максатында жарандардан акча чогултуу үчүн атайын эсеп ачылган. Мына дал ушул атайын ачылган эсепке карапайым эл өз салымын кошобу же жокпу? Бул боюнча биз элдин пикирин угуп көрдүк. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан карызын ушул Кыргызстан карызга батыргандар төлөсүн да, бизге төлөмөй негизи. Анан баягы крупный бизнесмендер, крупный олигархтар ошолор төлөсүн. Алар баягы отчисление жазып, налог төлөйт. Ошолор төлөсүн. А мындай карапайым менен бөлгөн бул туура эмес деп эсептейм да мен. Эми каражат болсо жардам бермекпиз. Ошо каражат болсо жардам бермек истейсиз. Канча сомдон канча сомго чейин кошмокчусуз? Өлчөм. Мен ким билет, баягы ситуацияга жараша да 5 000 сом, 10 000 сом боло берет эми. Берсек болот. Акаев менен Бакиевтер алганды ошолорду бул эле турган Москвада, бул эле Беларуська алып келип төлөтүп койсун. Вот кто взял, тот и пусть платит. А простой народ, который живет на пенсию, как мы, по 5000, нам нечего лезть. Уят жок болсо, ошону вообще поднимать этпейт эле. Ошо вопросы. Бети жоктор, просто бети жоктор. Как могут с населения спрашивать, когда население сам по себе тырмаланып окот кылат? Мен вот пенсиядамын, и то я на поле работаю, чтобы существовать нормально как человек. Вот Акаев, Бакиевтер, билет канча алып кеткен, вывезли. Вот их пусть приведут и поставят перед народом. Вот весь сказ. Че, далеко что ли? Более турган Москвада, Белоруссияда. Начиналарды экстрадировать эту алып келишпейт. Ал келишпейби. В чем причина? Мен оюм деген азыр Кыргызстан ичинде эле деген кенеде Кыргызстанда канча миллионерлер бар экен. Ушул жакта эле жашаган. Ошончо күйүмдүк эмели, алардын баары эмеде отурат. Кандай десем баягы, политика правительствосунда. Ошолор деле кошсун. Ошолор деле жолун айтылдыбы? Келгиле ушинтелик деп. Эми биз пенсионерден кайдагы акча? Калган ошолор кошулуп, жарым болсо да төлөсүн. Алар деле деген баягы нечестный. Честный алышкы эметкен бай болгон жок да, туурабы? Барды миллионер, кантип миллионер болот? Ал ошол бирөөнү бирдеме кылып, бирдеме алдап, эмеге колун салып, ошентип бай болушту. Атасынын байлыкты, атасынан кайсы аталары деген совет убагында миллионер болгон эмес эч качан. Баягы мурункудан деген баягы тукумдан тукумга өтүп атты деп айтайын десем. Ошон үчүн деген алар азыр миллионер болду. Анда ошо жанагы ошол эле өмүр бою деген ручка кармашып деген таможня, налоговойдо иштешип деген байлар болот. Азыр любой эмени жана фин канча эме бар? Ошонун баарын үйлөрүн карагыла, ошолордун жашоосу кайдан пайда болду? Кандай алды, ошондой беришсин. Бул менин оюм. Для каждого гражданина должно быть ясно, понятно то, что если даже государственный долг, ну это наша родина, наша страна, в которой мы родились, живем. Так что, конечно. Ну, в районе 1000 сомов могу помочь. Кандай десем, если кыйналып атсак төлөйбүз да. Канча сомго чейин төлөй беребиз? Эми аны бөлүштүрсө ошого жараша болот да. Мисалы бөлүштүргөндө $629 $629. Андан андай эмиске окшогон карапайым элге кыйын болуп калат го. Анын үчүн эми андан азыраак эми мисалы жанагындай фонд эме кылып чогултабыз дегендей кылачпай, мисалы 100 сом, 200 сом болсо дагы деген депчи. Анан ар кимибиз деле мисалы ар бир семьябызды эсептеп барып бир 200 сомдон болсо да, бир 1000 сомдон болсо да берсек. Беребиз эми Кыргызстан үчүн ат бербей коебузчумбу? Ооба, макулбуз да, кантип макул эмеспиз. Беребиз да биз деле. Канча бермек эле? Бир 5000 бермекмин.
кимдер төлөш керек. Өзү ошол убакта кантип алынган, эмне деп мыйзамдар менен алынган да. Ошол мыйзамга ылайыктуу төлөнүш керек. Ошол убакта мисалы ТЭЦ-тики алып атканда тиги тариф чоңоюш керек беле? Ошо мыйзам чегинде ошону топтолуп туруп алыш керек да. Светтин баасы өсүш керек болчу. Алар эгерде мыйзамсыз болсо, негизи Кытай басылбасын деп төлөйбүз да, эле жок. Эл катары. Мына эл катары мындай элдер чыгарып, өз каржыбыздан акчабыздан төлөбүз деп атат. Сиз ошого кандай карайсыз? Өзүңүздүн немеңиз төлөп Мындай практика Южный Кореяда деле болгон, өз убагындачы. Ошол өлкө дефолт болгондо элдер топтогон. Бирөө алтын алып барган, бирөө эмнеси болсо алып барган. Биз деле кыргыз эли бирим болуш үчүн төлөйбүз. Мен деле бирок колдон келишчи да. А жанагындай $800 бир адамга эмес. Себеп көп болуп калат да ал. Бирок топтолуп төлөгөн жакшы, конечно. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.